Өкмөттүн билдириши боюнча, быйыл октябрдан баштап өлкөдөгү мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин маалымдашына караганда, агартуучулардын айлыгы 30%га чейин жогорулайт. Жаңы окуу жылын жакшы кабар менен баштаган мектеп мугалимдери кубанышууда. Бул сөзсүз түрдө көтөрүлүш керек эле. Себеби өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мугалимдин да семьясы бар. Мугалим да эл катары кийиниш керек, мугалим да эл катары ичиниш керек. Ошон үчүн менин оюм туура эле көтөрүлдү деп ойлойм. 30% болсо да кандайдыр бир мугалим үчүн кичине болсо да күч кубат болот го деп ишеничтебиз. Анан жалпы эле мугалимдер абдан жакшы кызыгуу менен кабыл алды. Маалыматка караганда 20 саат менен иштеген мугалим буга чейин 12 000 сом айлык алып келсе, эми 18 000 сомго чейин алат. Ал эми аптасына 30 саат иштеген мугалим 20 000, 40 саатка чейинкилери 25 000 сомго маяналары көтөрүлөт. Боюнча азыр 30% кошулат деп гана айтылды. Эми 18 саат мугалимдерге бир ставка болуп эсептелет да, эгер ставка кошулуп калышы мүмкүн. Аны пока так маалымат бизге жете элек. Ошол может иштеп атканы боюнча кошула турган болсо, анда кээ бирине көбүрөөк, кээ бирине азыраак. Эгер 18 сааттык ставка кошула турган болсо, почти бар жогуна бирдей эле болуп калат. Агартуучулардын баамында эмгек акы жогорулагандан кийин мугалимдик орунга атаңдашуу башталат. Айлыктын жогорулашы менен жаш жана кесипкөй адистер кайрадан өз кесибине кайтып, мугалимдердин тартыштыгы жоюлат. Албетте, көпчүлүк мугалимдерибиз дипломдорду алып алышып, ошол айлык акыга канааттанбай, Россияга, Казакстанга жана башка жактарга барып, мугалимдик эмес, жөнөкөй иштерди жасап жүрүшөт. Эгерде айлык акыны көтөрсөк, менимче көп мугалимдер кайра келип, мугалимдик кесибин улантат деген ойдомун. Өлкө боюнча 120 000 мектеп мугалим бар. Алардын айлыгы акыркы жолу 2011 жана 2015 жылы көтөрүлгөн. Азыр мугалимдердин орточо айлыгы 10-12 000 сомду түзсө, эң жогоркулары 20 000 сомго жетет. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дыйканбаев, ТМЧ жаңылыктары.